Салам достор. Биз буга чейинки видеодон Мусанын Тоорат китеби, башталыш китеби 1-баптан никени адам эмес, Кудай жараткандыгын, Кудайдын никеге болгон планын, Кудайдын никеге болгон максатын көрдүк. Ал эми Кудайдын никеге болгон планы, максаты бул Кудай эркек менен аялды өз бейнеси боюнча өзүнө окшош кылып жараткан. Бул деген сөз Кудай эркек менен аялды тең укуктуу жана бирдей баалуу кылып жараткандыгын көрдүк. Анда алардын айырмачылыгы эмнеде? Эгерде алар Кудай алдында жана бири-биринин алдында алар бирдей укукка, бирдей баалуулукка ээ болсо, анда алардын айырмачылыгы эмнеде болгон? Келгиле бул жөнүндө ошол эле Тоорат китеби, башталыш китеби 2-баптан карайлы. Башталыш китеби 2-бап 7-8 аяттар, ошондой эле 18-ден 20-га чейинки аяттардан биз төмөнкү сөздөрдү окуйбуз. Анан Кудай Теңир топурактан адам жаратып, анын жүзүнө өмүр демин үйлөдү. Ошондо ал тирүү жан болуп калды. Кудай Теңир чыгыштагы Эденге баг отургузуп, ал жерге өзү жараткан адамды жайгаштырды. Анан Кудай Теңир мындай деди: адамга жалгыз болуу жакшы эмес. Ага ылайык жардамчыны жараталы. Кудай Теңир топурактан талаа жаныбарларын, асман канаттууларын жаратып, аларды кандай атай тургандыгын көрүү үчүн адамга алып келди. Ар кандай тирүү жанга ал кандай ат койсо, анын аты ошондой болду. Адам бардык малдарга, асман канаттууларына, талаа жаныбарларына ат койду. Бирок ага ылайык жардамчы табылбады. Бул үзүндүгө ылайык адам бардык жан жаныбарларга ат коюп жатканда, алардын ар бири эркек ургаачы болуп, түгөй менен жүргөнүн көрдү. Ошондуктан адамга жалгыз болуу жакшы эмес деген чындыкты көрдүк. Бирок ал өзүнүн түгөйү жок экенин байкады. Ошондуктан адамга жалгыз болуу жакшы эмес деген чындыкты көрдүк. Ал эми бул чоң муктаждыкты көргөн Кудай адамга ылайык жардамчыны жараталы деди. Демек, бул үзүндүдөн биз жардамчы деген сөздү 2 жолу окуй алабыз. Бул үзүндүдө аял жардамчы деп сүрөттөлгөн. Андай болсо, аялдын укугу эркектин укугунан төмөнбү? Бул үзүндүдө аял жардамчы деп сүрөттөлгөн. Бул үзүндүдөн Кудай эркекке ылайык жардамчыны жараталы деди. Демек, аял жардамчы деп сүрөттөлгөн. Андай болсо, аялдын укугу эркектин укугунан төмөнбү? Себеби биз өткөн видеодо башталыш 1-баптан Кудай эркек менен аялды өз бейнеси боюнча өзүнө окшош кылып жараткандыгын, бул деген сөз экөө тең Кудай алдында бирдей баалуулукка, бирдей укукка ээ экенин көргөнбүз. Ал эми бул үзүндүдө аялды жардамчы деп сүрөттөп жатат. Жардамчы деген сөздү укканда биз азыркы замандын түшүнүгү боюнча башчынын, директордун же жетекчинин жардамчысы катары түшүнөбүз. Жана албетте, башчынын же директордун укугу анын жардамчысынын укугунан жогору, алда канча жогору. Ал эми ыйык китептеги жардамчы деп которулган сөз такыр башка маанини билдирет экен. Еврей тилинде жардамчы деген сөз кызматчы же күң дегенди билдирбейт. Бул сөз ыйык китепте дайыма Кудай өзү биздин жардамчыбыз катары чагылдырууда. Ошондой эле аскердик мааниде колдонулат. Бул контекстте жардамчы деген сөз жогору же бирдей укукка, көз карашка ээ болгон, кыйын абалдан өзү
жалгыз чыга албай турган адамга жардам берип, колдош үчүн келген кимдир бирөөнү билдирет. Ыйык китептеги ушул үзүндүгө ылайык эркек өзү менен тең укуктуу өнөктөшкө, анын алсыз жактарын өзүнүн күчтүү жактары менен толуктап турган жардамчыга муктаж экен. Демек, ыйык китептеги жардамчы деп которулган сөз бул тең укуктуу өнөктөштү билдирет экен. Бул үзүндүгө ылайык аялга таандык болгон жардамчы деген сөз укугу же баалуулугу төмөн дегенди билдирбейт экен. Тескерисинче, укугу же баалуулугу бирдей болгон өнөктөш дегенди билдирет экен. Адам чынында эле өзүнө ылайык жардамчыга, өзү менен тең укуктуу өнөктөшкө муктаж. Ошентип, биз бул үзүндүгө ылайык аял күйөөсүнүн жардамчысы, күйөөсү аялынын башчысы экендигин көрдүк. Биз бул тема жөнүндө күйөө жана аялдын никедеги ролдорун караганыбызда кененирээк токтолобуз. Күйөө аялдын башчысы, ал эми аял күйөөсүнүн жардамчысы деген теманы ар биринин жоопкерчилигин караганда кененирээк токтолобуз. Ал эми кийинки видеодон биз аялдын кантип жаратылгандыгы жөнүндө жана никедеги маанилүү бир нече чындыктарды карайбыз. Көрүшкөнчө.